Медициналык колледжинде өлкөдө 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы тууралуу токтомдун аткарылышы боюнча жыйын болду. Анда Ошмуда бул багытта аткарылган иш-аракеттер тууралуу мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректор Мастура Шарипова баштаган мамлекеттик тил боюнча атайын комиссиянын өкүлдөрү маалымат беришти. Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил мыйзамдарын ишке ашырыш боюнча атайын ректордун буйругуна ылайык комиссиянын курамы түзүлгөн. Жана бул комиссиянын курамынын максаты биз барган структуралык түзүмдөрдө мамлекеттик тил мыйзамы канчалык деңгээлде ишке ашырылат, ошол адистиктерде окутулуп жаткан предметтердин окутулушу, иш кагаздарынын жүргүзүлүшү, окуу имараттарындагы, жатаканалардагы жарнамалардын абалы, студенттердин абитуриент болуп келгендеги тил билүү деңгээли жана бир жыл кыргыз тилин окугандан кийинки жыйынтыктагы тил билүү деңгээлдери, сайттардын абалы мамлекеттик тилде жүрүп жатабы деген сыяктуу бир топ маселелерди ичине камтыйт. Ошондой эле Мастура Шарипова мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилди билүү деңгээлин текшерүүчү тест боюнча тааныштырды. Ага ылайык тестте лексикалык нормаларды жана грамматикалык эрежелерди иш жүзүндө колдонуу, маалыматты угуп жана окуп түшүнө билүү, оюн оозеки жана жазуу жүзүндө билдире алуу жөндөмдөрү бааланат. Тестти ийгиликтүү тапшырган Ошмунун катышуучуларына атайын сертификат берилет. Бул жерде комиссиянын түзүмү, курамы толук келди. Комиссиянын курамы компетенттүү адистерден турат. Анан бул жерге колледжге келип ушул документ иштерин, иш кагаздарын карап чыгуунун башкы максаты бул Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил кандай деңгээлинде, Ош мамлекеттик университетинде, анын ичинде колледжде кандай деңгээлинде жүрүп жатат, иш кагаздар кандай деңгээлинде аткарылып жатат, анын ичиндеги сабаттуулук жагы, мына ушул жагын карап чыгуу. Негизги биздин эле комиссиянын курамынын максаты аларга жардам берүү. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү тарабынан сунуштар түшүп, иш планга киргизилди. Алдыда Ошмуда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууларын кошумчалашты. Жолугушуунун алкагында окуу жайдагы көрнөк жарнактар кыргыз тилинде жана окутуучулар мамлекеттик тил саясатынын негизинде иш алып барышы керектиги айтылды. Ошол биздин системада буга элемек